Биринчи маселе бул капиталдык салымдар боюнча. Баш Кубанды, Таш Төбө, Кызыл Жылдыз деген 3 айылыбыз бар Жумгал районунда, Нарын областында. Ошол 3 айылда 2013 жылда жакшы проектисин чыйып, 250 орундук 3 мектеп имараттарын куруп башташкан. Андан бери туура 9 жыл өттү. Ошол салынган бойдон бир 60-70% бүткөн. Дуал түрүндө турат. Ал четинен жаан жеп урай баштады да. Ошол өтө орчундуу маселе. Бул деген бир 1000ге жакын чукул окуучу балдарды камсыз кылсак болот да. Ушул нерсеге бир көзөмөлгө алып, бир жакшыраак бир же мүмкүн ойлор бардыр, же эмне жардам керек, ошо бир жакшы бир көзөмөлгө алып койсоңуз, сураныч. Экинчи маселебиз болсо бул жазгы талаа иштери боюнча. Суу чарба башкармалыгында мисалы техникалар Жумгал району боюнча жок десе деп айтсак болот. Болсо дагы өтө начар абалда. Ошо техникалардын эмне себептен жоктугун же каражат болсо ошо бөлүп, эми тилекке каршы бүгүнкү күндө айыл чарбада элдерибиз тилекке каршы өздөрүнүн жеке акчасына ижарага алып, ошол эгиндерди айдап атышат да, тилекке каршы. Бул деген чоң акча сарпталат да. Ошол боюнча да бир көзөмөлгө алып койсоңуз. Анан Таш Төбө деген айылыбыз бар. Ал жакынкы бир дагы айылы бар, ошол 2 айылга бир жерден суу алынат да. Жазгы мезгилде өтө талашып калышат. Ошол жакта бир БСРдин өзүнүн проектиси да бар. БСРге сала турганга мүмкүнчүлүк деле бар, проектиси да бар. Ошондо бир көзөмөлгө алып койсоңуздар. Эми баарыбызга белгилүү болгондой, негизи Кыргызстандын көмүр запасы бир 24-25% ушул Кара Кечеде, билесиздер да. Бул Кара Кечеден келген көмүр бул жөнөкөй соц тармактарга, биздин мекемелерге, мектептерге, окуу жайларга жана ТЭЦке камсыздайт да, ушу көмүрдүчү. Ошондо жылына эмес, айына 6000ге ашык машина унаа өтөт, көмүр ташып. Жол Баш Кубанды менен ушу Кара Кеченин ортосунда жол, 2,5 километрлик жолда. Эми элестеп алыңыздар, 5000ден ашык унаа өткөндө ошол тегеректеги мурунку эгилген жерлердин баардыгына азыр чөп эмес, уже кар жатпай калды да, тилекке каршы. Эми 2,5 километрлик жол бул көп деле маселени чечпейт.